Assalamu alaikum dostlar, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге Kia K7 такси автоунаасын тартып көргөзөбүз. Жана ушул автоунаа сатылат. Эгер кызыккандар болсо, жазсаңыздар болот. Так, бул автоунаабыздын Кореядагы акчасы $6300 достор. $6300. Жол акысы $2800. Растаможкасы так 2700 тегереги чыгат. 2600-2700 тегереги. Аны дагы тактап туруп айтабыз, эгер WhatsApp'тан жазсаңыздар. Оформлениясы $400, контейнерден түшүрүп берген үчүн $500 төлөйсүздөр. Бул автоунаабыз Кореяда такси кызматында болгон. Үстү жамалган достор. Үстү жамалып, краскалары бар. Бул жакта 1, анан 2, аркы жакта 1, 2. Ошондо крыша менен 5 краскасы бар да достор. Крыша эми эсепке алынбайт деле, ал ансыз деле краска болот да, жамалыпчы. Ошол. Так, 2018-жылкы машинабыз. Дөңгөлөктөрдү караңыздар. Сон жакшы эле. Лед ушинтип жанып турат. Так. Ол жеринде ушундай жерлери бар. Эске аласыздар. Мондай мол жеринде ушунча сынып калыптыр. Ошоларды эске аласыздар. Анан мол жакшылап караганда, карасаңыздар, бир аз айырма болуп турат ушул краска болгон жер. Так, андан кийин жакшы арт жактан парктрониктер турат өз орунда. Калгандары мол жеринде бир аз экен, жармашып калып турат чат. Анан так, мол жеринде краска көчкөн жери бар экен. Бул жакта бир аз краска бар достор, мол краска көчүп калган жери бармы деп. Бул жакта да краска, анан шпаклевкалар да болуш керек эле. Текшерип эметебиз го. Бул жерде кичине кырылып калыптыр. Повторить порттор бар достор. Машинабыз 3 объем газ. Билесиздер, такси бүт эле газ болот. Бисмилла деп ачканда электропакет. Орундуктар электрокимбаткычта 2018. Орундук ушул жеринде кичине эметип калыптыр. Айрылган сыяктуу болуп. Бирок айрылып кеткен эмес. Жарылыптыр да. Ошол достор. Рулевой рейкасы бир аз эметип калыптыр да. Звук чыгып калыптыр ушундай достор. 310 000 пробег көрсөтүп турат. Түрдүрүлгөн жок деп айтты. Бирок текшерип коюш керек анда. Өзүңүздөр да бир текшересиздер, биз да бир текшеребиз. Мен азырынча текшерсем көрсөтпөдү. Номер жаңы эле чечилген болчу. Так. Коробка жакшы достор. Монитор ушинтип көрсөтөт. Оригинал. Монитор оригинал. Так, подогревтери бар достор. 3 режимде иштейт, эки жактан иштеп атат. Анан бул жак жамалыптыр. Анан достор, печка иштебей атат. Ушуну эске алып коюңуздар. Музак эле иштеп турат печка. Ошону Кыргызстандан өзүңүздөр каратасыздар. Мол жеринде бир ушундай бар экен. Калганы бүтүн эле мол жеринде эс салып турмаган алып саласыздар. Же болсо калтырып койсоңуздар да болот. Үстүндө молун жууп коесуздар. Бул жерде наклейка чапталып серилиптир. Моуну деле алып саласыздар. Моуну самырес менен катырып салыптыр. Бул жерге карта марта салышат да. Ошону катырып салыптыр. Так, пат-паттан тарталы. Ички абалдары жакшы экен достор. Алмашкан деталдары жок. Болгон ошо краскасы бар да достор. Запаска бар. Күлүштөр өз орунда турат. Заводской герметикте бүт бар. Алган эмес, булар алмашкан эмес. Ушундай K7 автоунаасын алам дегендер болсо, WhatsApp'тан түз байланышка чыгып, алло десеңиздер, Кыргызстанга салабыз.
Так. Ya bismillah деп ачканда бүт зыңк достор. Буралган эмес, алмашкан эмес. Объем 2999 3 объем. Буралган эмес. Бардыгы зыңк достор. Моторду бираз майланышып турат. О жерлери караңыздар. Ушундай. Үнү жок, жакшы эле иштеп турат. Ушул достор. Кызыккандар, сиз байланышка чыгыңыздар.